Жасалма интеллектке айрым жеке маалыматтарды берүүдөн сак болуңуз. Алар кайсылар? Сиз кандай ойлойсуз? Ооба, бүгүнкү күндө нейросеттер же жасалма интеллект технологияларын биз жашообузда кеңири пайдаланып баштадык. Бирок жасалма интеллект пайдалуу курал болгону менен ага ар кандай жеке жана купуя маалыматтарды берүүдөн этият болуңуз. Себеби мындай маалыматтар туура эмес багытта колдонулуп, өзүңүз эле жапа чегип калышыңыз мүмкүн. Айрыкча төмөнкү маалыматтарды бөлүшүүдөн карманыңыз. Жеке маалыматтар. Жасалма интеллектке атыңызды, үй дарегиңизди, паспорт же ИНН номерлериңизди, банк эсебиңизди же жеке сүрөттөрдү жөнөтпөңүз. Бул маалыматтар анын маалымат базасына сакталып калуусу мүмкүн. Саламаттык боюнча жеке маалыматтар. Дарыгердин диагноздору, дарылоо ыкмалары жана медициналык таржымалыңыз тууралуу маалыматтарды жасалма интеллектке жазбооңуз керек. Анткени бул маалыматтар башка жакка чыгып кетиши мүмкүн. Купуя документтер, кызматтык каттар, келишимдер, сырдуу маалыматтар же компаниянын ички жоболору мунун баары жасалма интеллект аркылуу сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Эгер бул маалыматтар ачылып кетсе, жоопкерчилик сизде болот. Сыр сөздөр жана купуя коддор. Көп адамдар жасалма интеллекттен менин сыр сөзүмдү эстетип койчу же ушул аккаунтка кирүүнүн жолу барбы деген сыяктуу сурашат. Бирок бул чоң ката. Эч качан сыр сөз же SMS коддоруңузду жасалма интеллектке бербеңиз. Башкалар тууралуу жеке маалымат. Жөн гана өзүңүз тууралуу эмес, башка адамдардын да жеке маалыматтарын жасалма интеллектке жазууга болбойт. Мисалы, кесиптештериңиздин телефон номерлерин же туугандарыңыздын даректерин, бул адамдардын жеке турмушуна кийлигишүү болуп саналат. Мыйзамсыз же кооптуу суроолор. Жасалма интеллекттен мыйзам бузган, башкаларга зыяны тийиши мүмкүн болгон нерселерди сурабаганга аракет кылыңыз. Мисалы, дары жасоо, бирөөнү аңдуунун жолдору же курал-жарак тууралуу суроолор. Бул сиздин IP дарегиңизге байланып, укук коргоо органдарынын көңүлүн бурушу мүмкүн. Жасалма интеллекттен алынган маалыматты пайдалануу сунушталса да, аны өз алдынча текшерип, башка булактардан салыштырып, керек болсо адистердин кеңешин алуу бул коопсуздук үчүн маанилүү кадам. Эсиңизде болсун, нейросеттер сиздин досуңуз эмес, ал жөн гана алгоритм. Ал сиздин коопсуздугуңузду ойлобойт. Бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Эгер сиз жөнөкөй коопсуздук эрежелерин сактабасаңыз, жеке маалыматыңыз бот аркылуу башка тараптарга өтүп кетиши мүмкүн. Биздин Политклиника медиасынын социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жазылып, ишмердүүлүгүбүздү QR код аркылуу кирип колдоону дагы унутпаңыздар. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова жана Политклиника болду.